Мындай суроолор дагы мага көп берилет. Түркияга келиш үчүн биякта мамлекеттик тили түрк тили. Анан бирок ушул жака келип билим алыш үчүн түрк тилин билиш же англис тилин билиш сөзсүз түрдө маанилүүбү? Билбесең бияка келип окуй албайсыңбы? Ошол суроолорго мындай көбү берилет. Кандайча бул мындай түрк тилин билбей деле келсек болобу же сөзсүз түрдө билиш керекпи келиш үчүн? Өтө сонун суроо болду. Бизде деле көпчүлүк суроолор ушуга келет. Бул дегени сен Турция мамлекетине келсең баары коркушат. Мен түркчө билбеймин, түркчө билбесем мени алышпайт. Бул жакта андай нерсе жок. Сен турецкий тилин билбейсиңби? Сен бир факультетке тапшырдың, Турцияга келдиң. Сени ошол сенин университеттин өзү 1 жыл түркчө окутат. Университет өзү? Өзү окутуп, анан эң биринчи келгенде ар бир студенттен экзамен алышат турецкий тил боюнча. Анан сенин деңгээлиңди белишет ошол мезгилде. Сенин деңгээлиңе жараша өздөрүнүн жеткиликтүү деңгээлине чейин окутушуп, андан кийин кабыл кылып алышат. Бул жакта билим берүүсү эме 3 жол менен өтөт. Биринчиси бул 100% түркчө болот, 100%. Экинчиси 100% англисче болот. А үчүнчүсү уже бул 70-30 же 50-50 англисче түркчө болот. Аралаш. Ооба. Бул жерде сен түркчө же англисче билбейм деп коркпой эле коюшуң керек, потому что университет сени өзүгө жеткиликтүү деңгээлге чейин окутуп алат. Сөзсүз билүү кажети жок. Демек, эгер түрк же англис тилдерди билбесең, келип 1 жыл тил программасында окуп, андан кийин экзамен тапшырып, жетиштүү балл топтогондон кийин анан биринчи курска отуруп окуса болот экен. Ал тил боюнча кычалат болбой эле койсок болот экен, э? Анан эң эле маанилүү нерсеси, эң эле жакшысы эмне билесиңби? Бул жакта сен 1 жыл турецкий окуп атканыңда, бул өтө сонун окуучулар үчүн. Менимче мен муну окуучуларга кандай десем сунуштайм. Потому что сен 1 жыл турецкий окуп атканда сен түрктөр менен окубайсың. Сен жана башында айтып кеткендей, дүйнө жүзүнүн 4 бурчунан келген окуучулар менен окуйсуң. Ошол эле арабтар, африкалык, Малайзия, Монголия, дүйнө жүзүнүн ар бир мамлекетинен келип окуп, сен биринчи жылы сен биринчиден өзүңдүн ой жүгүртүүңдү өзгөртөсүң, дүйнөгө көз карашыңды өзгөртөсүн. И биринчи жылы сен түшүнөсүң, Турция сеникиби же сеники эмеспи? Сен тапшырган университет сага туура келеби, жокпу? Анан эле сен мисалы менеджмент факультетине тапшырдың. Анан ошонун астында сен подкурста турецкий окуп атасың. И ошол жылы сен ошол факультетти изилдей баштайсың. Ошол факультетте окуп аткан байкелер менен, эжелер менен сүйлөшөсүң. Плюс минустарын сурайсың. И ошентип биринчи жылы сен кайсы бир факультетке точно келгениңди тактап алсаң болот. Мисалы сен биринчи жыл менеджментке түшүп, турецкий окуп атасың дагы, и изилдедиң менеджментти. И ойлонуп көрсөң, менеджмент сеники эмес. Сага көбүнчө психология туура келет. И ошентип сен кийинки жылы менеджменттен психологияга факультетиңди алмаштырасың дагы, и уже кийинки жыл менеджмент эмес, психологияны окуп кетесиң. Көрүп атасың, биринчи жылы сага өтө көп плюс болот. Сен өзүң табып, сен өзүңдүн ордуңду таап алганы мүмкүнчүлүк болот. Демек, жөн эле тил үйрөнбөстөн, башка өзүңө кайсыл кесип керек экен, өзүңдүн кайсы кесибиң керек экен, ошол боюнча да изилдеп, үйрөнгөнгө 1 жыл мүмкүнчүлүгүң болот экен. Ошондой болот.